Көптөр айтат го, AI бул акыркы 100 жылдагы эң чоң трансформация, да, компьютер трансформация, сотовая связь трансформация, индустриальный революциядан баарынан чоңураак бул азыр алмашууну көрүп атабыз, Бирок далили кана? Кана эмне алмашып атат? Кайсы фирма AI үчүн банкрот болгону турат? Да? Мына менде силер үчүн мисал бар. Карагыла достор, бул фирманын аты Chegg. Chegg деген фирма. Кыргызстанда көптөр билбеши мүмкүн муну. Бирок Америкада аябай көп студенттер ушу Chegg деген фирманын программаларын колдонот, үй тапшырманы аткарганы. Акциясы пандемия маалда $85 болгон. 85-78 болгон. Ошол кезде бул фирма $14,7 миллиард бааланган. Анан бир аздан кийин пандемиянын аягында ChatGPT чыкты да. Ошондон бери ушу фирманын акциясы түшүп келатат. Мурун бул фирманын акциясы, бир акциясы $88 деп бааланса, азыр ошол акция примерно $1. 88ден $1 түштү. Мурун бул фирма $14,7 миллиард бааланса, азыр болсо $150 миллион бааланат. Бул фирманы Chegg'те айтып атышат, бул AI'дын, бул ChatGPT'нин биринчи курманы депчи. Бул фирма банкрот болгону турат. Элестеңер, $14,7 миллиард азыр $150 миллион түшүп кетти баасы. $14,5 миллиард жоготту. Аябай көп акча. Мына ушул Chegg деген фирманы кирсеңер болот. Мына мурун окуучулар келип бияктан суроону берип, үй тапшырмасына жардам алчу, бирок адамдар уже колдонбой калды муну. Себеби ChatGPT келе бардык суроолорду берсең, ChatGPT дароо жооп берет. Болду. Бул фирма ушинтип эми банкрот болот. Мына бул фирманын карагыла, кандай трансформациясы, аябай чоң ийгиликтүү болуп атып, эми банкрот болгон жатат. Ошол үчүн достор, азыр көп дагы ушундай мисалдар чыгат. Эгер трансформация болбосо фирмалар, алар банкрот болот. Биз деле жашообузда трансформация кылыш керекпиз. Биз деле ушул Chegg деген фирмада банкрот болгону жатабыз, эгер биз жаңы заманга, жаңы доорго адаптация кылбасак. Ошол үчүн эң жакшы жолу адаптация бул AI колдонгону үйрөнүш керекпиз. Биз AI колдонуу боюнча эксперт болуш керекпиз. Алга Кыргызстан, AI Кыргызстан.